Бүгүн биз коомдогу эң оор, ошол эле учурда маанилүү теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Үй бүлөлүк зомбулук жана андан коргонуу боюнча мыйзамдагы чаралар жөнүндө. Бул тема жөн гана үй бүлөлүк чатак эмес. Бул адамдын жеке коопсуздугуна жана укугуна байланыштуу маселе. Үй бүлөлүк зомбулук деген эмне? Мыйзам боюнча үй бүлөлүк зомбулук бул үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн бири тарабынан экинчи адамга физикалык, психологиялык, сексуалдык же экономикалык басым көрсөтүү. Башкача айтканда, бул жөн эле уруш талаш эмес. Эгер бир тарап башкасына зомбулук көрсөтүп, анын эркиндигин, ден соолугун же кадыр-баркын бузса, мыйзам боюнча бул кылмыш же административдик укук бузуунун түрү болуп эсептелет. Ар бир адамдын коопсуз жашоого болгон укугун коргойт. Эгер зомбулукка күбө болсоңуз, унчукпай калбаңыз. Анткени унчукпоо зомбулукка жол берүү менен барабар.